көрүп жаткан тоуна патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан аралыктан эле спирт ичимдигинин жыты келип, жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө барган учурда айдоочу текшерүүдөн өткөндө баш тартып, мыйзам шартына көндү. Мен деле билет берем, мага өзгөрбөйт да. Бүгүнкү 530 сүргүсүндө машина токтотулган. Сүйүркулова, Сайыпбек Арлаев көчөсүнүн кесилишинде. Ошол убакта машинанын айдоочусу мас абалда жана жеке терезелеринде караңгылатуусу уруксаты жок айдап жүргөн. Ошол себептен азыркы учурда айдоочуну наркологияга алып келгенбиз. Результат чыгаруу менен машина айыптоо токтотулат. Мас абалда айдап жүргөнүнө протокол түзөбүз жана караңгы терезелерин караңгылатылганына мыйзам санкция, анысына да протокол түзүлөт. Мыйзам чегинде өткөрөбүз. Азыр спирт ичкениңиз аныкталбаса, ичпесеңиз Жок, мен иштим. ичсеңиз азыр автоунааңыз айыптоо жана токтотулат. Акчасы болгондо чачпайт деп толтуруп аласыз. Көрүңүз байкасы. Boyun mama. Камера так колош байке. Не стоит байке. Байке.
Байке, мен камера тартпаңызды, мен деле карапайым жерден маласмын. Байке, бияқты қарап отырсаң, еще хуже тартыласың да жүре берсең, өзің тынчеле өтіп кете берді байке. Зачем? Ана, моны иштейм. Шеф, камера тартпай эле осы жерге кол коя берейинчи. Жүріңіз байкесі. Шеф, камера тартпай эле коюңузчу. Мен деле коят. Айтшы, эмне? Водка. Да. Зачем это? Зачем? Не надо. Келди, не надо, не надо, естественный шығады, не надо. Пошел. Чуть-чуть. Не надо. Чуть-чуть. Не надо. Я пил. Нет, не надо же. Я ее принимаю же. Садись. Вот поставим все. Что-то садись, Майкл. Садись. Давай, Байке, это мен өлтіріп отпайсыз, Байке. трубочка на ус. Не, трубочка не надо, Байке. Давайте ее пусть построит. По-любому срать, не надо. Я ее пил, все уже, мой мамам же. Зачем? Отказывай. Конечно. Ичпей тұрсам, анда мен айтмақпын. Зачем? Рисковать етпеймін, не надо же. Азыр қандай болса да мен үйлесем бәрі шығады. Маған не надо. Ашық та менден болады. Бізге ұқсағандарды бәріне бүгін де ішпеймін, бірақ бүгін ішкенім үшін кешірім сұраймын. Жекелей сізден емес, жеке ол Қырғыз елінен кешірім сұраймын. Сашиев, Жапаров, жақсы музамда іштеп атат. Ушундай ичкип, кайга түштеп, бұлар бірге музам берген емес. Анан ичип туруп, биз келип, азыр мен ичпей турсам, келип бир текшермек. Сен нарушение кылдың деп туруп, 1000 сом жазбайм ок, бирок биз ошол нерсени биз тура эмес кылган үчүн бизге эмнеге тарынам, бияка тарынбайм, бияка тарынбайм. Бул деле бизге окшогон адам просто ушул сиздерге мындай айтканда ишиңерге ийгилик. Өзү кол коюп коюн, жазбай эле коюн беле. Жазбаңыз, эмне иштейсиң эле? Жок, байке, жазбай эле коюнчу. Зачем? Oldu. Шеф, Жа, жер қоғам тяға. аманат, Жеп. Өзіңіз қылғаныңыз. Жоқ, мен ешті. Рульға отырарда байке. Ойланып отырыш керек та, спирт ішімдік ішкенін. Мен мынаны таппен айтып жаздырып отырмын. Жоқ, мен үйде өлдім. Сол ешкенде өлді жатыр. Үйлесіңіз керек. Признание yok. Ben нормально тұрамын. Мен айтып қымыз ішкен өлім ғой, мен айтып қымыз ішкен өлім. Мен сізгенде жаман айтып қымыз. Бұл сен наразы Болмағанды жазыр ма? Ешқашан өлді. Алмайсың, келе болды. келе. Құдайын астында. Болды, еркекші болды. Мен сен анда сенші. Мен мындай сыйлаған жақсы кайшын если уж жерден алып ертең неметсең, мен сөз жоқ, менен өтіп қойды. Естіп қой. Пара албасаң, анда жақсы кайшын тәрбиесің анда. Анан башка жақтан барып алып эле, тиги жерден бирөө таанышың чыгып калды, айылдашың чыгып калды, анан туудашып алып калбам. Алып калба ачык эле сөз. Кудайдын астына жооп бересиң.